Bir баланын тәртипти аябай сүйгөн апасы бар эле. Анан да атасы да тәртиптүү болчу. Анан ити да, мышыгы, анан да тоту кушу да абдан тәртиптүү эле. Күндөрдүн биринде атасы менен апасы сейилдөөгө кетишти. А бала жалгыз калды. Апасы катуу кайгырды. Атасы болсо таң калды. Буну ким жасады? Билбейм, мен эмес, буну тиги жерге моз кылды. Пайдасы чымчык десе, мындай пайдасы чымчыктар токойдо жашашы керек. Жырткычтары менен бирге. Кийинки күнү ата-энеси кандайдыр бир иштери менен дагы кетишти. А бала үйдө дагы калды. Отур. Атасы катуу ачууланды. О, менин китептерим. Апасы таң калды. Мен эмес, тиги кылды. Атасы мындай тентегитке тартиптүү үйдө орун жок деп чечти. Кийинки күнү атасы менен апасы театрга кетишти. Кечигип жатабыз. А бала дагы үйдө калды. Баланын ата-энеси өтө таң калды. Ким жасады? Жогол. Бир жолу ата-энеси конокко жөнөштү. А бала дагы үйдө калды. Буну ким кылды? Билбейм. Ойлон. Өзүңдүн кылмышыңды. Ишти да баласын таштап үйүнө жөнөштү. Апа, экинчи мындай кылбайм, үйгө алып кеткиле. Үйгө. Ошондон кийин бала өзүн жакшы алып жүрүп, эч кимди алдаган жок. Буну ким кылды?